элибиз жакшы калпын. Нарын шаарынын Борбордук мечитинде жума намазга чогулган эл алдында бүгүн Мамбетасан Ажи Ибраев облустагы мусулмандардын казысы кызматтык милдетин мындан ары өзүнүн орун басары Эрик Молдокулов улантаарын жарыя кылды. Мындан туура 10 жыл мурда аталган кызматка келген Мамбетасан Ибраев бул убакыт аралыгында арбын мээнет жумшап көпчүлүккө үлгү болуучу иштерди аткарды. Ишин алгач облустагы мечиттерге зарыл шарттарды түзүп, аларды көрктөндүрүп, жашылдандыруу менен баштаган. Өзгөчө көп балалуу жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн балдары үчүн медреселерди курду. Айрым үй бүлөлөрдү демөөрчүлөрдүн жардамы менен турак жайлуу кылды. Казкестен нарын жергесі үчүн, нарын эли үчүн кылган кызматтары Аллах разы болсун. Стастын үммөт үчүн жасаган эмгектерине, ушул мечиттин ремонтуна медресе салды, ушул жасаган иштерине Кудай Таала разы болсун стазыбыздын. Аллах разычылык үчүн канчалаган эмгектерди жасады, нарын эл үчүн жасаган эмгектерине Аллах разы болсун. Стазыбыздын өмүрүнө береке берсин, ишине ийгилик дейбиз. Жетишпеген үй бүлөлөргө үй салды, колунда жоктордун канчалаган жакшы иштерди жасады, канчалаган адамдардын иманына себепчи болду. 80 орундуу заманбап медресе курулду. Өйдө ортоңку мечит Саатибин Абакас мечитинин жанында дагы бир медресе курулду спонсорлор аркылуу. Ошонун бардыгына ушул ишин эмгеги зор. Андан сырткары жаш муундар тарбиялоодо, жаш кадрлар тарбиялоодо да көп жакшы иштерди жүргүздү. Мамбетасан Ибраев бул жылдар аралыгында жогоруда белгиленген иштер менен катар эле коомдогу балдардын таалим тарбиялуу болуусуна арбын аракеттерди көрдү. Жаштарга ишенимдүү, туура, так багыттарды берип жол көрсөтө алды. Болор балага жаман тарбия берүү жолдору, биз эмнеге муктажбыз аттуу котормолору, эмне үчүн китеп окушубуз керек, биз ыймандуу балдарбыз, биз адептүү балдарбыз эмгектери сүйүктүү окурмандарын тапты. Асан устазды көргөндө, өзүбүздүн атабызды көргөндө эле сүйүнөбүз. Баяндарын интернеттен издеп угабыз, бизге мотивация берип турат. Бизге жол көрсөткөн ошол агайыбыз болду Мамбетасан устаз. Ошонун арты менен көптөгөн ийгиликтерди жараттык. Жашоого болгон көз карашыбыз башкача болуп түздөлдү. Өзүбүздүн улутубузду, өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн мекенибизди сүйгөнгө ушул үйрөттү десем жаңылышпайм. Өз ыктыяры менен жаштарга орун бошотуу чечимин кабыл алган Мамбетасан Ибраев мындан аркы убактысын илимий изилдөө иштерине арнаарын, ошондой эле нарында башталган бир топ демилгелүү долбоорлорунун аягына чыгуусуна көмөктөш болоорун белгиледи. Иорданияны бүтүрүп аткан балдар келип атат. Египетти бүтүрүп келген балдар келип атат. Ислам университети теологияны бүтүргөн балдар келип атат. Анан негизи эле менин өзүмдүн оюмда бул артта келет, ар бир арттан келген күчтүү келет дейт го. Алдын тоспой, булардын дагы өз алдынча кенен пикирлер менен иштеп, мен кетирген кемчиликтерди кетирбей, мен кыла албай калган нерселерди кылып, ушул Эрик Молдокулов, андан кийин ушул жерде медресенин мүдүрү Баатыр, Комар, Башмам Хатип, Алмаз деген жигиттер турат. Райондун Башмам Хатиптери бар. Ошолор мен кыла албаган нерселерди арттан кылат деген үмүттөбүз. Мен өзүм деле кетип аткан себеби ушул балдардын алдын бошотолу. Мындан экинчиден илимий иштерге дагы киришсекпи деп атам. Негизи кандидатский жактап бүтүрүш керек болчу. Бирок ошол убакыт болбогондуктан токтоп туруп калды көп жылдан бери. Ошону бүтүрүп, китеп иштери менен андан кийин жалпы Кыргызстанды кыдырып, ошо жалпы Москва, Америка жана башка жерлерде барып кыдырып, ошол жерлерге деле ушул эле сабактарды, лекцияларды иман жөнүндө, дин жөнүндө жана башка ошо адам кантип өнүгөт, жалкоолукту кантип жоёбуз, китептен окуган илим алсак эмне пайдалары бар деген сыяктуу лекциялар менен дүйнө жүзүн жалпы Кыргызстанды кенен кыдырсакпы деген ниеттебиз. Нарын эли менен жолугушуу учурунда Мамбетасан Ибраев көпчүлүктү жакшы иштерге колдоочу болууга, билим менен ыйманга көңүл бурууга чакырды. Лариса Калдыбаева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми.